Bir жыл мурун ишке кирген жер үй алтын комбинатынын ачылуу аземинде президент Садыр Жапаров ген Кыргызстан менен Россия Федерациясынын биргелешкен иш аракети экенин белгилеген. Бул кадам эки өлкөнүн ортосундагы тыгыз өнөктөштүк жана динамикалуу өнүгүп жаткан мамилелерди дагы да бекемдерин билдирген. Ага учурунда Орус президенти Владимир Путин видео байланыш аркылуу катышкан. Разрешаю. Бүгүнкү күндө жер үй Россиянын мамлекеттик банкынын катышуусунда ишке ашкан ири инвестициялык долбоор болуп эсептелет. Аны ишке ашыруу менен республиканын анын ичинде Талас облусунун экономикасын өнүктүрүү башкы орунга коюлган. Алтын казылып баштагандан тарта Талас облустук жана Талас райондук жергиликтүү өнүктүрүү фонддоруна түшкөн каражаттын 30%ын которууда. Ошондой эле облустун инфратүзүмүн жакшыртууга кеткен миллиондогон каражаттар кенди иштетүүдөн келип түшкөн. Мынакей 2022 жылда азыркы берилген божомолдор менен быйылкы жылдын ичинде ошо 2% чегерүүлөрдүн негизинде Талас облусунун фондуна дагы 350 миллионго чейин сом түшөт деп белгилөөдө. Мындан тышкары 150 миллион сом бул Бакубат Талас фонду иштеп атат. Ал эми кен республикалык бюджетке bir жыл ичинде салык катарында 5 миллиард сомдон ашык каражат төккөн. Кенди иштетүүгө укук алган Альянс алтын ишканасындагылардын башкы максаты экологиялык коопсуздук. Бүгүнкү күндө төгүлгөн калдыктар толук зыянсыздандырылып, абага, сууга таасирин тийгизбейт. Бул үчүн бардык талаптар аткарылууда. На золотоизвлекательной фабрике Алтын ылгоочу фабрикада өндүрүштүк калдыктарды зыянсыздандыруу, жугушсуздандыруу технологиялык жабдуулар иштеп жатат. Комбинатта айлана чөйрөнү коргоонуу көрсөткүчтөрүнө дайыма мониторинг жүргүзүлүп турат. Демек, жер кыртышынын жана суунун абалы үзгүлтүксүз көзөмөлдөө десек болот. И процентом влажности. Тоо кен тармагы өлкөнүн экономикасын өргө сүйрөгөн тармактардын бири. Мындан улам республика аймагындагы алтын кендер чет элдик инвесторлордун чоң кызыгууларын жаратып келет. Акыркы жылдары Кыргызстан өз байлыгын өзү иштетүүгө күчү жетерин дүйнө коомчулугу алдында далилдеп жатат. Ага мисалы 30 жыл ичинде чет элдиктердин чөнтөгүн толтурган кумтөр жана иштелбей жаткан дал ушул жер үй алтын кендери. Президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн колуна алып, ошол жанагы кен байлыктарды өзүбүз иштетебиз деген демилгеси азыр бир мындай карапайым элге абдан жагып турат да. Кен байлыктарыбызды өзүбүз иштете турган болсок, бул экономикага абдан чоң бир мындай пайдасын тийгизчү, экономиканы көтөрчү баягы тармак да. Ошол элдин рызкысы булчу. Анан муну туура эмес саясаттардын 30 жылга чейин багытында мурунку президенттер ошол иштеп аткан кендерге мындайча айтканда, орусча айтканда дойлого туруп алышып, элди ойлошкон эмес да. Ошондуктан көптөгөн кендердин баары мисалы үчүн башка мамлекеттерге лицензиясын болбогон тыйындарга сатып, алар ушу биздин кыргыз элинин рызкысын, байлыктарын күрөп алып алган да алар. 1969 жылы чалгындалган жер үй алтын кени көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Иликтөөлөргө ылайык анда 88 тоннадан ашуун алтындын жана 25 тоннадан ашуун күмүштүн кору бар. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми.